Анвар Артыкович, саламатсызбы? Алгач ыраазычылыгыңызды билдирели, ушундай убактыңызды бөлүп биздин суроолорго жооп бергенге, макулдугуңузду бергениңиз үчүн. Анан башынан эле ушул ден соолуктан баштасак. Ден соолугуңуз кандай, саламаттыгыңыз кандай дегендей? Кудайга шүгүр, жакшы. Ден соолук, анан саламаттык деп калдык. Мына жакында 21 февраль күнү мурдагы президент Алмазбек Атамбаев мындай коом бар эле билет. Сиз ушул Алмазбек Атамбаевдин мындай жакын тарапташы болчусуз. Анан азыр 21-нде ошо ооруп калды деп уктук. Анан сиздер барып ошо айрым депутаттар менен барып ошо ал акыбалын сурап келиптирсиздер. Абалы кандай экен? Чын эле ушу кооптонууга негиз бар бекен? Ошо эмнени билдиңиздер? Ошо тууралуу айтып кетсеңиз. Прессеге чыгып кетпеди, ден соолугу кескин начарлап кетти деп. Анан кабатыр алып бир кабар алып коелу деп 6 депутат бардык. Мен бардым, Асел Кодуранова, Мухтар Айнакулов, Рискелди Момбеков, Карама Торозова. Барып жолугушуп келдик. Чын деле кан басымы түшүп кеткен, 80-60 чейин түшүп кетип атат дейт. Анча мынча спортмен заниматься этип көтөрүп алам дейт. Анан чай ичип, ушу чай менен, татуу чай менен эптеп кармап турам дейт. Бирок түн ичи түшүп кетет, эртең менен тура алармын, тура албаймын деп ойлонуп жатам дейт. Бирок бизге арызданган жок, начар деген жок, ушундай болуп атат деп айтты. Анан кетип атканда көрдүк, басып турганда эле кичине качат этип турат. Ушу барган 6 депутаттын баары кире алдыбы? 6-ыбыздан кирдик, чогуу кирдик бардыгыбыз. Мындайча айтканда дух деп койчу эле. Ушу дух кандай экен өзүнүн? Ал киши эч кандай сынбайт, духу жогору, күлүшүп, тамашалашып отурдук, көп тамаша сөздөр болду. Негизден Тамаша сөз болгондо мисалы ошо кандай тамаша? Жок, сөздөн сөз чыгбай калды, бул айтып жүргөн тамаша эмес. Күлүшүп отурдук да, маны жакшы, бизди көрүп сүйүндү, кабар алып келгенибизден. Анан биз сыртта турган элдин саламдарын жеткирдик. Биз барсак бир 50ден ашык киши келип алган экен да, кабатыр алып, эмне болду? Бизден байкебиз эмне болду деп келишкен экен. Анын саламын жеткирдик. Ыраазы болуп калды, аларга да ыраазычылыгын берди, бизден айтып жиберди. Анан мына ушу азыр кытапта ушу УКМКнын тергөө изоляторунда эмеспи? Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев. Ага ошол жанагы Кой Таш окуясы боюнча, Кой Таш окуясынын жыйынтыгында ушу УКМКга келип отурат. Кой Ташта негизи эмне болгон? Бул киши мыйзам боюнча мени суракка чыгара албайт, сурак бербейм деп отурган да. Анан операция өтө кандай десем болот? Биринчиден мыйзам бузуунан болду деп эсептейм мен. Экинчиден өтө ырайымсыздык менен ошол чыккан элдер сабаланган. Аябай көп кишилер жаракат алды. Элдин нараазычылыгы бир топ эле неме. Билбейм, ушул бир цивилизованный жол издебей эле аябай ушул грубый күч колдонулган да. Бирок ошол жака бекинип алып отуруу өзү деле мындай чындыгында туурабы же туура эмеспи? Мындай элди чогултуу, анан ошол жерде баарыбыз эле күбө болдук. Бир сөзүндө мындайча айтканда бир сепаратисттик деп айтсак да болот. Ушул Кой Таш эл республикасы деп да жиберди. Ошол бул сепаратизмге жатпайбы өзү? Кичинекей алакан жерде, Кыргызстандагы кичинекей Бишкектин тегерегинде эле алакандай жерде элдик республика деп атоо өзү мындай акылга сыйган ишпи? Ушул сөздү мен прессадан угуп атам, аяк бияктан угуп атам, өзүм кулагымдан уккан жокмун. Ал видеосу менен чыгып атпайбы? Өзүм кулагыма бул кишинин оозунан чыкканын уккан жокмун. Бирок мен ойлойм, ал жерде бул киши өзү кичине тамашагөй, элди чогулткан эмес. Мен 2-3 жолу барганмын, элдер өздөрү келип, балдар, кыздар менен келип алып сөйткө түшүп, селфи кылышып, келишип жүргөн. Анан кууп жибере албайт да. Ушул жерде ошол баягы операция болгон күндө эле видеолордон көрүп атасыңар, бүт аялдар, башкалар, эми ошо жаш балдар төңкөрүс жасайм деп башка келбейт да.
жөн эле ошол кишини моральный поддержка кылып келишкен. Ал эми Кой Таш Республикасы деген болсо эми биз бөлүнүп чыгабыз же биз төңкөрүш жасайбыз деген анын уландысы жок да. Бул эми тамаша сөз да. Кээде биз деле айтылат го, мектепте айтылат го, акыркы парта бул Камчатка деп, башка деп. Эми ошого окшогон сөз да. Анан мына ошо 7-8 августтар күнү ошо Кой Таш окуясы болду, кульминациясы. Анан жаракат алгандар дагы болду. Анан тилекке каршы бир адам өлдү. Анан мындайча айтканда ошого чейин эле ушундай адамдарды тегеректетип жыйнатпай эле тергөөгө барып, суроого жооп берип, анан тынч эле кетип калса болот беле? Болот эле, биз деле айтканбыз, бирок бул киши айтты, мен дейт, азыр ушул сурокко барып неметсем, баягы мыйзамды бузулганын мойнума алып алам. Мыйзам бузулган деп, ушу мыйзамдуулук сакталсын деп айтты. Анан кийин айтпадыбы? Мейли сурооңор белгиле, мен жооп берейин, пресса менен жооп берейин, кат менен жооп берейин деп айтты. Бирок ага көнбөй койду окшойт. Тергөө органдары көнбөй коюшту. Ушу Атамбаевди тегерегинде эле 4-5 адам отургузуп койду деген бир сөзгө кандай жооп бере аласыз? Эми негизинен мен ойлойм, ошол жерде мен буну сессияда эле айтканмын. Эскертпей эле дубалашып чыгып, түшүп эле сабалап, аткылап кеткенден кийин эми биз очевидцтерден угуп атабыз, видеолордон көрүп атабыз. Болгондон кийин башаламандык уюштурган деп атат. Эми башаламандыкты уюштуруш үчүн бир жака барыш керек да, колуна таш алып, таяк алып турабы? Булар эми менчик короодо эле отурбайбы? Башаламандыкты ким уюштуруп атат? Келип эле сабалаганда эми адам акшыда жүргөн балдар деле жооп берет да, өзүн сактанат да, коргонот да, туурабы? Мен эми ошондой деп ойлойм. Кой Таштын ошо кульминациясы болбосо, ошо 7-8 август күнү болбосо, азыр дагы ушинтип тегеректеп отурат беле? Аны мен кантип чечилет эле? Аны мен биле албайт экенмин. Болжолуңуз боюнча. Жок, эми соттук териштелер жүрүп атат эми. Жүрүшүн мисалы үчүн ошол эле Батылкаев боюнча мына адвокат айтып атат, бир дагы көрсөтмө жок, бир дагы факт жок деп. Бул бардыгы ойдон чыгарылган деп айтып атат. Ошол эле мына тест боюнча ошол мурун деле Алмазбек Шаршенович деле өзү деле пресс аркылуу жооп берген, кандай немеде форматта, кандай неме менен ар бир гигабаттын баасын эсептеп. Бирок эксперттер жасалма неме кылган деп атпайбы? 13-жылды баасы менен эсептеп неме разница чыгарып койгон. Анан 15 месяц дегенде туура эле болуп атат дейт. Мен ал жерде деле шек бар да, эми шек. Бул так шек болгон жок да, биринчиден. Экинчиден, соттордун көпчүлүгү жабык абалда кетип атат. Бул деле шек туудурат, себеби чечимдер кандай кабыл алынып атат. Сотту териштирүүдө айтылган сөздөрдүн негизиндеби, же мурундан эле даярдап коюлган чечимдер чыгып атабы деген ойго барасың да. Мен ойлойм, эми таза сот болсо жыйынтыгы чыгыш керек го. Нормально. Атамбаев темасынан бир аз оолактасак, ушу Атамбаевди мындайча айтканда азыркы бийликке отурубуз да. Ушу азыркы бийликтин масштабтуу бир кемчилигин айта аласызбы? Мындай эл көрүнөт. Эл билбеген, бирок сиз үчүн мындай өтө масштабтуу проблемасы. Эмнеде? Мен мисалы үчүн мына акыркы менен айтатыган болсок, мына логистикалык борбор нарындагы. Мен ойлойм, бул аябай жакшы проект. Мен ошондой проектти губернатор болуп турганда ошто баштайм деген эркештем жакта. Себеби бул аябай пайда алып келет деген эмеде. Өкмөттүн чабалдыгы ошол проектти элге жеткире алган жок. Элдин кысымы менен баш тартып койду. Кандайдыр мурунку бир алдын ала келишимдерди жокко чыгарып, өкмөткө болгон инвесторлордун ишеними да жоголду. Башта эл менен сүйлөшүп, элдин макулдугун алып туруп, анан барып инвесторду алып келиш керек да. Мына биз эл деле макул, биз макулбуз деп алып келиш керек. Мен ойлойм, чабалдыгы ошого өкмөттүн бул мындан кийин бирдеке жасай алабы деген суроо туулат да. Кандай проект жасабасын,
эл көнүп калды. Эмертен биз чыксак буну жасатпай коебуз деген ой болуп калды да. Бул биринчиден. Экинчиден уже соцсеттерде чыкпадыбы. Булар эми түштүккө алып барат коет экен. Түштүктүн эли деле намыска эл, алар деле жол бербейт деп уже бул алдын эле барсаңар биз дагы шыл чыгарабыз деген кандайдыр бир шантаж деди. Мен элди күнөөлөбөйм. Элге маалымат жеткен жок. Ошол проекттин пайдасы кандай экенин мисалы үчүн мен деле билбейм көп жерлерин ал проектти. Бирок негизинен ошол идея жакшы да. Эгер шарт боюнча булар кандайдыр Кытай жакка жерди өткөтө турган же башка жерлери болсо, же абаны булгой турган моменттер болсо, аны конечно караш керек болчу. Аны караш керек. Бирок негизинен идея аны тактап, жакшы неме кылып, Кыргызстанга зыян тийбеген, табиатка жалыкасы тийбей турган кылып буну аткарса болот эле да. Бул бир эми. Экинчиси мына Тажикстан менен болгон чегара иштерибиз. Бул эми мына чегара маселеси Кыргызстан эгемендүүлүктү алгандан бери эле келе атпайбы? бирок Ошол эле Акаевдин, ошол эле Бакеевдин, ошол эле Атамбаевдин, ошол эле ошолордон келип мына бүгүн уланып атпайбы? Аны эч ким чече алган эмес. жок, эми чечилип атпайбы? Чечилип атты. Мисалы үчүн Өзбекстанда Раматлык мурунку президент турганда ал кишинин өзүнүн немеси бар эле. Бул киши бизге давление жасап, суу ресурстары боюнча ГЭСти курдурбайм деген максатта чөйүп келген. Бирок Мирзиёев келгенде Атамбаев менен мен барганмын ошол жерге. Катышканбыз. 85% бир отурганда Мирзиёев чечип койбодубу? Мен ошондо дагы Кыргызстан өзүнүн жерлерин алдырып койду деп атпайбы азыркыга чейин? Алдырган жок. Ошол жерде бир-эки сөздөр болгондо Өзбекстандын министрлери башкалар айтты, мына биз макул эмес дегенде Шакал Мураманович айтты, талашпагыла деп койду. Талашпага, чечкиле деп койду. Ушундай бир эркекче чечим кылып койду да. Эми анан ошол жерде катышкандар баардык күбө болдук. Бул киши Атамбаев экөөбүз сүйлөшкөндө эч сен мага бирдикени бер, мынаны тартып алайын деген ойду мен мисалы үчүн көргөн жокмун, уккан да жокмун. Бул биринчи. Экинчиден ал киши келип эле чегераларды ачып койбоду. Азыр биздин бизнесмендер Өзбекстанда каалагандай кылып жүрүшөт. Буларды наоборот тосуп алып, керек болсо сопровождать этип жүрүшөт. Машиналар, транзит машиналар жүрүп калды, жол кыскарып. Эми бир топ жакшылыктар болду. Анан чегараларды ачып койду дедиңиз, бирок ошол эле маалда Казакстан менен болгон чегарада акыркы 2017-жылы дал ушул Атамбаевдин убагында жанакы фуралардын километрлеп чакырымдап топтолуп калганы пайда болбоду? Ооба, бул биринчиден баягы лабораториялар жок болчу. Лабораториялар ушунда салынды. Экинчиден мурунку президент Назарбаевдин болгон жеке мамилеси болуп калды да. Эми бул киши эми ачык айтып коюшубуз керек. Назарбаев Кыргызстандын ички иштерине киргишип, сырттан туруп кандайдыр бир деңгээлде идеологияны чечем, башкарам дегенде ойлор болгондо Атамбаевдин бир немеси мага жаккан жери, ошол киши булар эми чоң мамлекет, булар күчтүү, тиңдей мындай деп чөгөлөбөстөн тең ата сүйлөшүп калды. Мен ойлойм бул жакшы эле көрүнүш. Атамбаев бардыгы менен тең ата сүйлөшүп калган. Азыр деле көрүп атасыңар, майрамдарда башкалары да мамлекет жетекчилери бүгүнкү иштеп аткан президенттер деле куттуктоо аттарын жиберип атышат, башка кылып атат. Эми азыр ошондой көрүнүш азыр деле болуп атпайбы? Эми азыр эч кандай себеп жок эле, өткөндө эле 10 күн, 12 күндөн турушпадыбы машиналарыбыз? Барып ошол жерге чай иштирип, сууктук күнүндө киргенден кийин деле кармап аткан немелер бар бизде. Эми Казакстан менен бир топ проблема бар. Баягы Евразиядын немелери аткарылып атканы ал көрүнүп турат. Ошондон өткөндө Сооронбай Шарипович маселе көтөрүп айтып атты. Ошол Евразиядын правиларын бузгондорго бир чара көрүнүш жолун ойлошубуз керек деп. Себеби тең болбой калдык да.
қаласы өткөрөт, қаласы өткөрүп өтөп, Евразияс біз бір таможенный зонабыз, бір экономикалық территориябыз деген кээде бузулуп атат да. Мен ойлаймын, бұл жерде проблема, конечно, сөзсіз бар. Бұл проблема боюнча биздин баягы ошол Евразиястагы өкүлчүлүктөр иштебейт жакшы. Жакшы эмес, иштебейт таптакыр эле. Ошол жакта эптеп эле айлык алып күн көрүп жүрүшөт. Тиякта чоң мамлекеттер эмне десе макул деп ошого кошулуп берип, биздин позицияны бир колдогону биз көрө элекпиз да. Буну бир топ жолу биз талкуулаганбыз, комитетте талкуулаганбыз, башка жерде биздин депутаттардан претензиясы толтура бул боюнча. Бир мисал келтирип берейин. Армения булар активный иштейт да, булар аябай көп преференциялар алып атат да. Булардын торговый немеси деле аябай көбөйүп атат. Биздики баягындай бир деле турат да. Ушул мындайча айтканда уюмга, Евразияске, ушу Атамбаев убагында кирип калбадыкпы? Азыр кемчиликтер көрүнүп атпайбы? Буга эмне дейсиз? Кирбей деле койсок болот беле? Кирбей эле ошол эле Тажикстан жашап атат. Кирбей эле ошол эле Өзбекстан жашап атат жакшы эле. Эми Өзбекстандын экономикасы менен биздикини салыштырып болбойт. Макул ошол. Өзбекстан менен болбойт экен, Тажикстан менен салыштыралы. Жүрүп атпайбы? Өзүнүн арабасын жакшы эле тартып атпайбы? Жакшы экенин аны салыштырып көрүш керек. Катачылык болуп кирип калгандырбыз деген бир ой. Жок, мен ойлойм, сөзсүз бир уюмга киришибиз керек. Ошондой чоң уюмдарга кирбесек келечек болбойт. Биринчиден бул кирдик, мен ойлойм бул жакшы. Эң биринчи биздин мигранттардын укуктары корголду. Ошол орустун жарандары менен бирдей укуктуу болуп калды. Кемчиликтер бар бир топ. Миңдеген кишилер кара тизмеден чыгарылды. Ал улам кайра ошондой акциялар болуп атат. Туурабы? Мурда кара тизмеге киргендер кайра чыгарып атат. Бул бир. Экинчиден 70 миллион эли бар базарга жол ачылды. Ошол базарга биз кирип товар алып чыга албайбыз, ошону сөкүнүштүү. Себеби эмнеде? Себеби келген инвесторлорго болгон мамилебизде да. Инвесторлор келет. Мен эми губернатор иштеп жүргөндө көрдүм, ошол даже революция маалында өчүрүп турчу. Мен 9 айдын ичинде эле чакан 5 кичинекей цех заводдорду курдуруп иштетип койгом. Себеби бардыгын чыгарып алып тур, мына инвестор келдиби? Инвестор сени артынан чыркыбай, сен арттан барасың. Ошо мына сен жер берилди, ошол жерге артынан барып бүтүн немелерини, формальностун чечип бересиң деп маселе койгонмун да. Бизде энди көп жерде келгени ар бир инсансыда мен долем канча дегендей бир мааниде иш жүрөт да. Мен буну чечсем бирдекеле болуп каламбы, болбоймбу деп. Биринчи маселе ошол болуп атат. Анан инвестор качат да. Эгер ушу жерге чакан заводдорду куруп, продукцияларын чыгарып, бир жылда ушинтип товар менен толтуруп салсак болбойбу беле? Россиянын башка базарларды. Андан артыкчы мына ар бир суроо менен мен ушу Атамбаевдин бир катачылыгын тууралуу мындай сөз чыгып калабы деп атам, бирок ал максатыма жетпейт окшойм. Анда башкача суроо берейин. Азыркы президент Сооронбай Жээнбековдун кемчилигин айтыңызчы. Барбы? Эми кемчилик любой иштеген кишиде кемчилик болот. Мен ойлойм, ошол коррупция менен күрөш болуп атат деп атабыз, болуп атат. Күчкө салып анча-мынча иштер болуп атат, бирок жетишсиз. Ошол эле маалда коомчулукта эми элдин оозунда эле жүрбөйбү? Баа берилгенде ошол кээде бир окшош бир немелерге эки түрдүү баа берилет. Бирөөнү шек менен алып барып отуртуп койсо, башкасыны андай мүмкүнчүлүк берилбейт. Ошондой бир немелер бар да, бир топ элдин нараазычылыгы бар. Элдин нараазычылыгынан кемчилик бар. Атамбаев менен ушу Сооронбай Жээнбековдун мындай бир саштык көрсөңүз, мындай кыска сөз менен кимиси кандай? Кимиси амбициозный, кимиси принципиальный. Эми амбиция любой кишиде болуш керек. Атамбаев деле, Жээнбеков деле амбиция бар. Мен ойлойм, Сооронбай Шариповдун
ой деле айткан сөздөрүн мындай анализ кылсаң, ою максаты эң жакшы туура эле. Мен ойлойм эң негизги кемчилик болуп атканы аткаруу бийлиги кадр маселеси. Кадр маселеси боюнча элдин оюн деле окуп жүрөсүңөр, башкаларды окуп жүрөсүңөр. Ошол айтылган иштер, максаттар, проекттер иш жүзүнө ашпай атат да. Аны ким ашырыш керек? Анан мына жерге келгенде эле Сооронбай Шарипов өткөндө ушу өкмөттүн ишин эле асандам айтып турбадымы? Эми бул өкмөт өзү иштеш керек да. Өзү келип, өзү көрсөтүп, мынаны жасап атам, мынаны кылып атам деп өкмөт кылыш керек. Эми өкмөттү эмне десем болот? Президент жетелеп жүргөндөй да, бул жаш баланы жетелеп жүргөндөй, өзүнү коюп жибербестен жетелеп жүргөндөй болуп атат да. Азыр биз парламенттик республика, президенттик республика. Кандай? Эми конституция боюнча биз айтканда по факту кандайбыз, де факто кандайбыз? Конституция боюнча биз парламенттик деп биз жарыя кылганбыз, бирок конституция деле толук парламенттик эмес. Себеби толук парламенттик болгондо президент парламент шайлаш керек. Анын бир топ немелери кыскарыш керек, ыйгарым укуктары. Негизинен де факто и де юре деле, ну, де факто это де юре парламентский президентский, де факто президентский парламентский. Орун алмашып калган, э? Ооба. Ошондой эле болот да. Ооба, ошондой болуп атат. Анан баягы сиздин айткан сөзүңүзгө азыр максатыңыз ушул бир Атамбаев жөнүндө негатив алып кетейин деген болсаңыз, негативте алып кетейин деген болсаңыз, биринчиден мен эч качан кеткен кишинин артынан жаман айткан эмесмин, эч кимди деле айтпайм. Бул биринчиден принцип. Экинчиден мына жогору жактан айтып атпайбы, элдер айтып атпайбы деп ошого кошулуп жыгылганды тебелебейм. Үчүнчүдөн айтсам, мен ушул Атамбаев президент болуп турганда биякта депутат болуп жүрдүм. Көрдүм. Мен ойлойм, мисалы үчүн датка кемин бул жөнүндө эле азыр кээ бир депутаттар маселе көтөрүп атат. Бул Кыргызстан тарыхындагы эң күчтүү эпохальный проект болуп калат. Себеби Кыргызстанга энергетикалык эгемендүүлүктү алып келген. Жөн эле эгемендүүлүк эмес, энергетикалык эгемендүүлүктү ошол проект алып келди. Эми ошол проекттен бирдеке угдуганбы, жегенби мен кепилдик бере албайм. Угдап жегендер отуруш керек. Мен муну деле эч ким коргобойм, неметпейм. Долбоор жакшы, бирок ал долбоор кандай ишке ашкан ал? Жок, ишке ашканы ашты. Биз мисалы үчүн транзитке, мен билесиңер, кыштын күндөрү Өзбекстандагы, Казакстандагы мощность жетпей калды деп ограничение койчу. Өзүбүздүн электр энергияны Өзбекстан, Казакстан аркылуу алып келип, 18-20 миллион жылына доллар акча төлөчүбүз. Өзүбүздүн таш алып келип бергенине. Эми азыр мына 5-6 жылдан бери Кыргызстанда газ проблемасы, электр проблемасы жок да, жөөлдү да. Баягы жамандык батыл эстен чыгат, жакшылыкка дезил көнөсүн дегендей. Эми азыр мындай ойлонуп карасаңар, акыбал кандай эле Атамбаев келгенде? Баягы верин отключение, жөн эле отключение, юкта мисалы үчүн кээде жылдап газ болушу эмес. Азыр баягы газ кыргыз газы сатканда деле ушундай элдер тополоңуп чыгышкан, бул мына $1 сатабы деп. Бирок ошондо мен айткан бир сөзү бар да Атамбаевдин. Бизге кыргыз газ керекпи же газ керекпи деп. Мына азыр ошол туура чыкты. Газпром гарантированно бизге газ берип атат. Более того, бир айылга газ кете албай калганбыз. Азыр булар газдаштырып атат. Мына сиз өзүңүздүн сөзүңүздө бир айтып калдыңыз, ушу аткаруу бийлиги бир аз чабал болуп атат депчи. Анан чындыгында аткаруу бийлиги мына парламентке келет, отчетун берет, депутаттар уур тепкиге алышат, бирок аягында келип туруп эле колдоого ээ болду деп эле кайра эле кетишет. Неге? Эми бул парламенттин эмнеси десем, парламенттин бүгүнкү мүнөзү ошондой. Бүгүн бизде же болбосо деги эле ушундай болуш керекпи? жок, андай болбош керек.
мурунку парламенттерде андай болгон эмес. Атамбаев орунда эле парламенттин кичине тишин көрсөтүп анча мынча эмелерди өткөрбөй эле койчу. Бирок азыр биринчиден шайлоо келип атат. Анан экинчиден ана өкмөттө дагы парламентте дагы бир топ немелер кишилер эптеп эле жогору жакка жаганайын деген ой менен кээде объективдүү эмес сөздөрдү сүйлөйт. Ошол бир жерим сөзүм жакпай калбасын. Эгер тияктан суранган бир проект болсо мен каршы сүйлөп койсом эртең апала болуп калбайын дегендей ой болсо керек да. Негизинен бул баягы единодушный деген бул өзү жакшы көрүнүш эмес. Ар дайым эле ар кандай маселе туура маселе болгондо деле эч качан 100% добуш болбош керек. Ар дайым кандайдыр бир башка ой болуш керек. Бизде бардыгы эле 90-100% болуп калбайдыбы? Андай болчу эмес эми 60-70% өтсө вот ишенимдүү болот. Значит, тандалып, жакшы жаман каралып, анан жакшы тандалган экен деп. Мына 30 премьер болду деп калабыз ошо Кыргызстандын эгемендүүлүгүнөн кийин. Анан азыркы тапта Мухаммедкалый Абылгазиевке чейинки премьер-министрлер ашып кетсе бир жыл, 2 ай, 3 ай иштеп эле кетип эле ушинтип эле алмашып аткан. Анан негедир бирок баарыбыз эле аткаруу бийлиги жаман дейбиз, бирок Мухаммедкалый Абылгазиев уже мындайча айтканда көптөн бери эле уже премьер-министр болду. Анда эмне себеп болушу мүмкүн? Өтө чабал деп көп баа берет. Ошол эле парламент, ошол эле коом, бирок премьер-министр отурат. Мен бул жеке өзүмдүн оюмду айтам. Мен Мухаммедкалый Абылгазиевди мен сыйлайм. Бул кишини бир кездерде Ар намыс партиясынын депутаты болуп жүргөндө Минфинге ушул киши тарткып деп бир топ аракет деле кылганмын. Мына соцфондда иштеп аябай көп иштер жасады. Мен буну анализ кылып жүрөм да. Грамотный киши, өзү өтө грамотный, бирок өкмөттү башкарыш үчүн кичине немеде болуш керек да, эркте болуш керек. Командасын өзү чогулткан жокко, ар кандай басымдар менен чогулуп калган команда деп эсептейм. Эми кандай болуш керек? Премьерге ишенип бергенден кийин биз эми могу фракциялардагы эч ким киргизбеш керек дагы. Ал киши премьер-министр өзү 100% командасын түзүп туруп, анан 100% жоопкерчиликтин мойнуна алыш керек. Бир киши ката кылса ошого кошулуп өзү кетиш керек. Бизде өкмөт 2 жолу уже алмашып атпайбы? Өкмөт алмашпады дегенден составына карап көргүлө. Улам ай сайын эле бир министр кетет, премьер кетет, башка кетет, вице-премьер болот атпайбы? Туруктуу өкмөт деп айта албайбыз да, бир Абылгазиев отурган үчүн туруктуу өкмөт эмес да. Туурабы? Мен азыр жеке ошо өкмөт башчынын персонасына кайрылып. Анан мындай суроо жаралат да, 2010-жылдан кийин тек Өмүрбек Текебаевдин конституциясы менен жашап келатабыз. Партиялык система болупту. Партиялык система шайлоочулардын шайлоо добуш берүү укугунан ажыратып койду дегендер да бар да. Мындайча айтканда элдер партияга добуш берип калды, адамга эмес депчи. Бул бизнес болуп кеткен жокпу ичинде партиялык система? Мен ушул жерден жеке өзүмдүн оюмду айтайын. Бул оюмду мен ошол 10-жылдан бери айтып келатам. Атамбаев менен бул боюнча пикирибиз келишпейт. Мен бул киши менен деле айтканмын, мен буну эч качан колдобойм деп. Биринчиден мындай да, биздеги партийный список деген бул кандай десем, мындай форма мурунку СССРдин республикаларында бар, анан сыртта болсо 1-2 мамлекетте бар. Партийный шайлоо деген бул партия жылдырат, партия кандидаттарын талкат этет. Ар бир депутаттын өзүнүн округу болуш керек.
ар бир депутаттын өзүнүн шайлоочусу болуш керек. Ар бир шайлоочу өзүнүн депутатын тааныш керек. Сурап алыш керек ошондон. Эй, сен эмне кылып атасың деп. Ар бир депутат өзүнүн округуна барып, бир жылда 2 жолу, 3 жолу отчет бериш керек. Партиялык системада. Жоқ, партиялық системада мен айтам, партия не кылсын, біз движение кылсын, бирок шайлоо округтан болсын деп атам. Азыр мисалы үчүн шайлоодо партиянын тизме биринчиден бул сөзсүз бизнес. Бизнес, акча мен акчаны жеп кетти деп айта албайм. Мен мүмкүн бир топ кысымын жесе да мүмкүн. Бирок негизинен ушул партиянын акчалуулар келип атпайбы? 10-нчы мерсеге чейин мынанча, 20-нчыга чейин мынанча сом деп, же доллар деп баа коюлуп коет. Анан ошого тандоо болбойт деп. Мисалы үчүн анан депутаттар, мен ойлойм, бардыгы трайбализмге кирбейт. Ар бир жерден депутат болуш керек. Бизде кээ бир жерден бир айтайлы 100 000 шайлоочудан бир 10 депутат бар, кээ бир жерде 200 000 шайлоочудан эч ким жок. Туурабы? Бир мисал катары может утрированно айтып аткандырмын. Бирок ошондой көрүнүш бар да. Анан баягы депутаттар бар өзүнүн жерине бирдикени пробивать этип, кеп вложениеге өткөргөнгө аракет кылат. Кичине шантаж кылып, башка кылса киргизип алат. Анан баягы кереги жок жерде деле бир мисалы үчүн мектеп кылып бош тургандары бар. Эл батпай, мектеп жетпей жүргөн жерлер да бар. Өкмөт деле көз каранды, себеби парламентте бизде эттесе эле бар кет дейт. Анан анча-мынча компромисске барат. Туурабы? Компромисстин жыйынтыгы негизинде ошол немеге алып келбейт да. Парламенттик системада парламент өзү өкмөттү түзүп, анан өзү да жооп бериш керек да. Өкмөт мына азыр кайсы жооп бербейт өкмөт түзгөн. Мисалы үчүн өкмөт начар иштесе коалицияда ачыш керек да, биз иштей албай калдык, биз өкмөт түзө албай калдык. Мына башкалар түзсүн деп бериш керекпи? Андай культура бизде жок, андай салт жок, калыптана элек. Азыр бир кыска суроолордон берейин, кыска жооп берүүгө аракет кылсаңыз, азыркы парламент, учурдагы парламент өз мөөнөтүнүн акырына чейин иштейби же тарайбы? Жок, иштейт да, мен бул жерде сөз да болушу мүмкүн эмес. Эми аз калды да, 7 айга калды. Иштейт. Себеби азыр тараганда деле ошол баалга барып шайлап алат да. Анан жөн эле 5-6 ай же 3-4 ай мамлекетти парламентсиз койгон болбойт. Эң начар парламент деле керек мамлекет. Себеби жашырылган, айтылбаган нерселер парламентте чыгат да. Элге угулат. Чечим кабыл алынабы, алынбайбы, бирок элге угулат. Эл уккандан кийин көбүнчө чечим деле кабыл алынат. Ошон үчүн парламент керек. Бул болгон эң демократиялык ачык орган да. Бирок эми бизде берки жагынайын деген неме басымдуулук кылып кетет. Мына коомдун мүнөзүн азыркы таптагы мындайча айтканда, орусча кочка айтканда настроениясын байкап деле жүрсөңүз керек. Митингдер болушу мүмкүнбү жасында? Болсо эмне себептен болушу мүмкүн? Менин оюмча митингдер болушу мүмкүн. Буга масштабтуу. Эми аны мен айта албайм. Бул организаторлорго байланыштуу. Стихийный масштабный болот деп мен айта албайм. Стихийный митинг эч качан чоң масштабта болбойт. Бирок башталып калса кошулуп кете тургандар чыгат. Эми ар кандай неме менен митингдер болушу мүмкүн. Наразычылык бар, толтура наразычылык. Анан наразычылыктын көбү, эгер байкасаңар, кадр боюнча. Келе жаткан парламенттик шайлоого катышасызбы? Же болбосо сунуштар түштүбү? Мен эми шайлоого бара турган болсам, СДПК менен барам. Бирок ал партия бизден алып койгон. Шайлоого чейин кайра ала алабызбы, сот немелери жүрүп атат азыр процесстери. Башка саясий уюмдан сунуш түшүп калса, СДПК жок болуп кетти, бизге эле келбейсиңби деп калса кандай? Жок, мен
депутаттык карьера. Кандай партия экенин көрүш керек. Мен мындайда өзүмдүн саясий ориентациямды ошол должность үчүн, мандат үчүн башка жакка бурбайм. Парламенттик шайлоо күнү тынч эле болобу? Биринчиден шайлоодо ар дайым ар кандай ыкмалар ойлоп табылат. Бул фантазиянын чеги жок. Мурда баягы карусель деген болчу, баягы таштап койчу, пачкалап. Эми азыр мына биометрге киргенден кийин бул каруселдер жоголду, беркилер жоголду. Эми азыр андай бурмалаш оор. Эми бир эле жолу калды, шайлоочуну сатып алып, жетелеп көзөмөлгө алып туруп добуш бердириш калды. Эми бул баягы чоң шарайда болгон. Экинчиси, ар бир партиянын тизмеден баргандар мына участок мен алдым дейт да. Эми өткөн шайлоодо эле болду. Башка айылдардан өзүнүн тараптарларын алып келип форма адымдан учетке коюп, негизинен ошол эле партиянын добушу, бирок мен алдым, сен алдың деген тизменин ичинде ушундай талаштар деле болду дейли. Бүгүн мына азыр жергиликтүү шайлоолорго даярдык болуп атат. Ошто көрүп атсаң 40 000 ашын адам. Эми шаарда только шаардыктар добуш берген укугу бар да. Бул айылдардан алып келип, немеге пропискага койдуруп шайлоого алып келет. Эми менин ушум боюнча ушу бирлер айтып 1000 сомдон бери. Өткөн шайлоодо паспорттун копиясы үчүн 100 сомдон беришкен парламенттик шайлоодо. 100 сом берип паспорттун копиясын берди, ошо копиямды алып барып регистрация кылып меткен. Эми баягы жалпы немеге шайлоого таасир кылбайт, эми кээ бир кишинин амбициясына эле таасир кылат. Ага көңүл бура койсо да болот. Бирок бүгүн мыйзам өдөнө бузулуп атат. Себеби 40 000 шайлоочу деген бул чечүүчү шайлоочу да, мисалы үчүн Ош шаарынын ошол кеңеш мэрин шайлайт. Ошо Ошту башкарат. Негизги жогорку органы да. Эми ошону ушундай жол менен мисалы үчүн шаардын мэрин айылдыктар келип шайлайт деген сөз туурабы? Башка айылдан. Кеп айылдык дегенде эмес, башка территорияны деп айталам, айыл менен шаарды бөлүп атат деген сөз кетпесин. Башка жерден келип туруп шайлаган болбойт да. Туура. Эми ошондон мен ойлойм, шайлоо аябай оор болот. Оор болот. Шайлоого барам деген күчтөр бар. Акырын чыгып атат. Жаңы күчтөр деле чыгат. Мен ойлойм, акча маселеси деле чоң акча коротулат бул шайлоого. Мен азыр мына 7%ке түшүп калып, кичине накал азарат. Эгер 9% калып калганда, эки партия өтүп алып калгандар бардыгы чыр чыгармак. Азыр эми маегибиздин соңунда бир кыска үч суроо берейин, ошол кыска эле жооп берсеңиз. Азыркы парламентте ким менен доссуз? Эки адамды атап бере аласызбы? Эми парламентте дос атып отура. Эки адам. Ажыраткан болуп калам башкалардан. Мен башкалары деле көп. Парламентте мен көп кишилер менен мурунку парламенттен бери иштеп келгенмин. Башкада иштеп келген, мамилем жакшы. Анан эртең сен мени айырып койдуң, мени кошпой койдуң деген сөздүн кереги жок. Мен көпчүлүк менен мамилем жакшы, сый урматыбыз жакшы. Өкмөт мүчөсүнөнчү. Өкмөт мүчөсүнө. Өкмөт мүчөлөрүнө азыр сөзүн ачык айтайынбы? Көбүн тааныбай деле калдым мен. Мурда ар бир райондун акимиче билчүбүз. Азыр ким келип ким кеткен деле көзөмөл кылбай калдык. Мухаммед Кали Абдыгазиевичти мен негизинен грамотный киши деп эсептейм. Сый урмат менен карайм, эми өкмөт тарталбай бул башка маселе. Ушу үчүнчү суроом ушул болчу. Премьерлерден кайсысын мындай жакшы көрөсүз, мындай сыйлайсыз деген майында болчу. Жооп берип койдуңуз, бул суроомо. Анвар Артыкович, сиз бүгүн ушу бизге маек куруп берүүгө макулдугуңузду бергениңиз үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз. Ушу эми сөзүбүздүн аягында сизге эркин микрофон берели.
Мен бүт кыргыз элине эң негизгиси тынчтыкты каалап кетет элем. Асманыбыз ачык болсун, элибиз ток болсун, ар бир үйдө пейиз береке болсун, ден соолук чың болсун, ооручандарга Кудай шипа берсин, жамандык көрбөсүн, журт башкарган, мамлекет башкаргандарга иман, инсап берсин. Эч кимге бир жамандыкты каалабайм. Жашкы күндө жүрөлү, чыр чатактар аз болсун, интимак бололу. Келечектен үмүт ар дайым жакшылыкты күтөбүз. Жамандыкты күтө турган болсо анда жашоодон кереги жок. Үмүтүбүз жакшы, келечек жакшы болуш керек деп үмүт кылам. Рахмат.